Анткени бул кишилер кыргыз тилдин өнүгүшүнө каршы. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында мамлекеттик тилди колдонууга байланышкан мыйзам долбоорлору 2 жана 3 окууда колдоо тапты. Мыйзам долбоору каралып жаткан учурда депутат Элдар Абакиров быйылкы жылы республикалык тестирлөөдөн алтын сертификат алган 54 окуучунун ичинен болгону бирөө гана экзаменди кыргыз тилинде тапшырганын билдирди. Депутат бул көрүнүш мамлекеттик тилге жасалган мамиленин көрсөткүчү экенин белгиледи. Кечээ жалпы республика тестирлөө бүттү. 54 баладан болгону алтын сертификат алгандан бир эле бала кыргыз тилде тапшырыптыр. 53'ü орус тилде тапшырыптыр. Биз бир жыл мурун бул маселени терең изилдегенбиз. Мына менде бүт маалыматтар бар. Бир тапшырма кыргыз тилде 230 сөздөн турса, орус тилде болгону 170 сөздөн турат. Биз мындай айтканда эки спортсменди коп койдук. Бирөөгө 230 метр чурка дедик, бирөөгө 170 метр чурка дедик. Бирок медальдарды бирдей берип атабыз. Албетте 170 метр чуркаган утуп кетет. Урматтуу төрага, мен кыскача эле сунушум бар. Ушул тесттин жыйынтыгы боюнча ушуга жооптуу адам жумуштан алынсын. Анткени бул кишилер кыргыз тилдин өнүгүшүнө каршы. Эл өкүлүнүн сөзүн улай жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу кыргыз тилин барктабасак жакынкы жылдары улут катары жоголуп кетүү коркунучу бар экенин айтты. Ал депутаттарды балдарына жана неберелерине кыргыз тилин үйрөтүп, күнүмдүк жашоодо кыргызча сүйлөгө үндөдү. Урматтуу ушул буга жоопкерчиликтүү мамлекеттик мекеме агартуу министрлиги буну эске алышыңар керек. Кыргызча жок дегенде жарымы болуш керек. Эгерде эмки жыл андай болбосо, катуу чара колдонобуз. Айрыкча ата-энелерден да сураңыз. Ушул жерде отургандардын да көпчүлүгүнүн балдары, неберелери орусча сүйлөшөт. Кыргызча сүйлөтпөйлүбү ошону, уялбайлыбы? Эгерде ушинтип биз кыргыз тилинде сүйлөбөй, башка тилде сүйлөй бере турган болсок, жакынкы жылы анда биз улут болбой калабыз, урматтуу депутаттар. Жыйындын жүрүшүндө төрага Нурланбек Тургунбек уулу өткөн аптадагы жыйында президент Садыр Жапаров депутаттар көтөргөн демилгелердин маанилүүлүгүн баса белгилегенин эске салды. Ошондой эле ал эл өкүлдөрүн туризм тармагына өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Мындан тышкары бул багытта министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев менен да сүйлөшкөнүн айтып, Ташиев Кара койго алып баруучу жолдун оңдолушун жеке көзөмөлүнө аларын кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаттары аймактарда ушул өлкөбүздүн туризмге ылайыкташкан аймактарын кыдырып, көрүп, баарлашып, ошо туризм боюнча сунуш пикирлерди көбүрөөк болушун айтты эле. Мына ошол президентибиздин сөзүн биринчилерден болуп мен өзүм ошого маани берип, өткөн жумада Сокулук районуна, андан соң Ноокат, Алай райондорун кыдырып келдим. Ноокат районунда жолугушууда эл менен жолугушуулардан соң айтылуу Кара кой жайлоосуна бардым. Өкүнүчтүүсү ошол Кара койго 25 чакырым жол экен. Жолдун абалы жакшы эмес экен. Азыр 1 саат мурун биздин урматтуу генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевич менен жолугушуп сүйлөштүм, айттым. Өзүңүздөр билесиздер, Ноокат жолу канча жылдан бери бүтпөй жүргөн. Былтыр президенттин тапшырмасы менен Камчыбек Кыдыршаевичтин көзөмөлү менен Ноокат жолу бүткөн. Бүгүнкү күндө дагы 28 километр жол жасалып атат. Ошого улай Кара кой жолун 25 чакырымын бүтүрүү боюнча Камчыбек Кыдыршаевич менен сүйлөштүм. Ошону өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып бүтүрүп берсеңиз деп. Эл өкүлдөрү жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун дароо 2 жана 3 окууда кабыл алды. 2 окууда атылган документ үчүн 58 депутат добуш берип, 2 эл өкүлү каршы чыкты. 3 окууда мыйзам долбоорун 57 депутат колдоп, 3 депутат каршы добуш беришти. Эми документ кол коюу үчүн президентке жөнөтүлөт. Баары 60 катталды, 77. Мыйзам долбоору 2 окуудан кабыл алынды. Ушул эле мыйзамды 3 окуудан добушка коем, добуш бериңиздер. Макул. Каршы. 2 каршы. 3 каршы. 3. Жыйында депутат Элдар Абакиров бул мыйзам долбооруна көз карандысыз журналисттер жана юристтер каршы экенин белгилеп, аны 2 окууга кайра кароого социалдык саясат боюнча комитетине жөнөтүү сунушун айтты. Бирок жазуу жүзүндө расмий сунуш түшпөгөндүктөн вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев мыйзам долбоорун дароо добуш берүүгө койду. Нурбек Өмүрбекович, мен сунуш берет элем, урматтуу коллегалар. Ушул мыйзамды кайра комитетке 2 окууга түшүрүп, журналисттер менен дагы бир кеңешип, анткени ушул мыйзамга баш ийип иштей турган ошолор кайрадан талкуудан өткөзүп, сунуш берген депутаттар менен кайра бир кеңешип, ошону кайрадан карап чыксак. Урматтуу төрага, ошону
Кайра экинчи окууга түшүрүү боюнча сунушту добушка коюп койсоңуздар. Жок, кагаз жүзүндө бериңиз. Азыр берем. Жок, азыр бериңиз, азыр уже суроо жооп бүттү, мен добушка коем да. Жогорку кеңеш 25 июндагы жыйынында жалпы 45 мыйзам долбоорун 2 жана 3 окууда карап колдоо көрсөттү. Алардын катарында кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборду жоюп, анын функцияларын акыйкатчы институттун курамына өткөрүп берүү тууралуу мыйзамда кабыл алынды. Бул мыйзамга жыйынга катышкан 60тан ашуун депутат макул болсо, 6 депутат каршы добуш берди. Жыйын учурунда бир катар депутаттар бул норма мыйзам долбоорунун биринчи окуусунда каралбаганын, ал парламенттин жалпы жыйынына келгенде кошулуп калганын айтып, нааразычылыктарын билдиришти. Аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда добушка коем, добуш бериңиздер. Айбек Исабеков, Турсунали Нуралиев, регион. Андай эмес. Хадисте дагы пайгамбар айткан. Сени кимде кандай жазага тарткан болсо, сен өч алыш үчүн ошондон ашырбай. Биз ашырбайбыз, бирок биз кандай кордук көрсөк ошончолук кордук көргөзөбүз. Эч кимге террористтер баары жакшы, эми адырына. Чын баары жакшы. Бірақ барым кездесіп болуптан анын барын өттім. Шолаққа чейін мына келесің деген бір ответ жоқ болды да. Ойдың артына шыққан мақсатым менің değil мақсатым. Садырдың өмірі қорқынышты. Нарын торгар жолу баягы күнү айтканмын, бул жерден кантип түшөсүң деп. Азыр андай болбой калыптыр. Кече жана улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы, анан президенттик баягы иш башкармалыктын төрагасы эки чоң чиновник келердин алдында түнү менен жасалган жол. Жакшы болуп калыптыр. Анча-мынча бутуна туруп калгандар. Lexus 570'ti минип жүргөндөр 200 миң Lexus бар бизде азыр. Ошолордон алсам болобу кичине? Болот. Мен алардан алайын да, туурабы? Coca-Cola'dan алсам болобу? Болот, туурабы? Coca-Cola'dan алабыз, арак заводунан алабыз. Байлардан алганга салыктуу уруксаат бересиңерби? Бересиңерби? Берсеңер, анда силер патент менен иштегенге шарт түшкөндү мен ойлонуштуруп караштырайын. Бул бир. Бул биринчи угуңуздар эми. Мен силерди укпадым. Счет фактураны силерге эмне кереги бар? Мен счет фактураны производительдерден сурап атам. Эгерде арак завод 12 фура машинени чыгарып, мага бир фураныкын көрсөтүп коюп атса мен эмне кылам? Мага силер жардам бергиле. Биз ошол эки орто катмардан өйдө бутуна туруп калгандар биздин конституцияны сыйлап, биздин жарандар болсо, алар төлөсүн деп атабыз. Урматтуу биздин президент Садыр Нуркожоевич, УКМК башчысы Камчы Кыдыршаевичке кайрылат элек. Кайрылганыбыздын себеби бизде Кыргызстанда туризмде иштеген водительдердин атынан кайрылабыз. Бизге Казакстан тарапка барганда конокторду тозгону же конокторду алып кеткени барганда Казакстан тараптан чоң кысымдар көргөзүлүп жатат. Кандай кысым десеңер, водительдер, спринтер айдаган, джип айдаган, хайс айдаган водитель тарабынан чоң кысымдар көргөзүлүп жатат. Андан тышкары полиция жагынан да чоң кысымдар көргөзүлүп жатат. Силерге кайрылуубуздун себеби мамлекет тарабынан чечип беришти суранабыз. Полиция жагынан биздин документтерди жокко чыгарып, стоянкага киргизип жатышат. Ошондой эле кыргыз өкүл башчылары сиздерге дагы кайрылганыбыздын себеби могул жакын арада эле Алматы шаарында болуп атат. Бул көйгөйдүн биринчи маселеси. Биз туристтер менен киргенде же
өзүбүздүн жарандарыбызды алып кирип же кирип чыкканда ошол жерден полиция тарабынан токтотулуп, штрафтар жазылып, болбосо документтерибиздин баары тең толук, страховкасын алабыз Казакстандыкын. Ошол документтердин баарын толук болгон күнү дагы бир жөнөкөй бир жоопко тартышып, штраф стоянкаларга киргизип атат биздин жарандарыбызды, водительдерибизди. Роодуга алып келип, эчтеке түшүндүрбөй эле машинаны киргиздирип, мени, гидти, туристтерибизди түшүрүп койду. Урматтуу казак эли, бизге өткөндө интернет тармакка видео киргизиптиздер, кыргыздарга жала жаап. Кыргызстанга барып жатыр, Бишкекке. Казыр бармайтын болду, уже бармайбыз дейт. Кордойго границага апарып тастайбыз, ары карай өздөрү алып кетсин дейт. Неге? Кыргызстандын ГАИ жол бермейт экен биздин балдарга. Жүргүзбейди. Токтата берет, иттерин чыгарган. Ол бир, экинчиден кеше алдыңгы 1-2 күн бурун Кыргызстандын спринтер айдайтын водительдары биздин жүргүзүүчүлөр токтотуп, кадимгидей жолда клин коюп токтотуп, коркутуп жүрмеңдер деген. Ол жакта полиция даже олардын сөзүн сөйлейт. Бизге манга казак жүрмөйсүң сен дейт, болду. Гаишник бетке айткан, балдардын бетине айткан. Сондуктан мына бизде азыр Алматынын гана департамент иштеп атат. Мына Жамбыл облусу, Кордай, Жетису облусу, Алматы облусунун полициялары сону текшеришке алса, колго алып жұмыс істесе, біз сурайтымыз бийликтен, жана Касым-Жомарт Токаев Кемеловичтен сурайтымыз сол. Өзүңүз поручение бериңиз. Мына біз жұмыссыз калдык. Былтыр bunday вакытта біз жұмыс кайнап атат. Ошо жұмыссыз калдык. Bilmeyim, kredit деген басса үйүлүп жатыр. Соны мына жогору жактагы бийлик сиздер колго алсаңыздар. Министр, МВД, сиз поручение бериңиз. Жамбыл облусуна, Жетису облусуна, Алматы облусуна. Казакстандын 3-4 компаниясы биз кыргыздар менен жұмыс істеймиз, казактар менен жұмыс істемеймиз деп атат. Ол бизге казактын халкына каршы чыгып аткан адамдар. Биздин мемлекетке надо будет каршы чыгып атат олар. Биз кыргыздар менен сиз, биз не істейт экенбиз мына біз? Кыргыздар менен налог төлемейт. Семьямыз менен жүрмүз дейт, биздин аэропортто иностранецтер күтүп алып, олар чайкаңдап жүр. Биз мына аэропортто күндө көрүп атырмыз олар балаларды. Аэропорттон кыргыздар күтүп алып. Туура эмесирээк информация болуп калды бизге. Бизде андай кысым сиздерге көрсөтүлгөн жок. Бизде андай жок. Бизге кенен кесир кирип, балдар биздин эле силердин эле коллегаңар чогуу эле иштешип атабыз. Андай кысым болгон жок. Таксилер деле кирип атат, минивендер да кирип атат, бустар да кирип атат. Наоборот, силерде майдан бери, майда күн жылып сезон башталгандан бери бизге наоборот кысымдар көрсөтүлүп, балдардын дөңгөлөктөрүн жарып, запаскаларынан бери жарып кетип атасыздар. Тормозной шлангдарын кесип кетип атасыздар. Биз алардын баарын чыгара электе сиздер ушул нерсени чыгарып коюпсуздар. Андай жала жаппай ынтымакташып, баарыбыз бир жолдо, баарыбыз ушул жумуш менен нан таап акча таап иштеп аткандан кийин баарыбыз ынтымакта биргелешип чогуу иштешели. Ассаламу алейкум, урматтуу казак бир туугандар. Сиздерди эң биринчиден ынтымакка чакыргыбыз келет. Эмне деген максат менен силер жала жаап атсыңар, эмне дегенде Кыргызстанга барсак бизди тозуп кишилер түшүрүп атат, Кыргызстан киргизбей атат, жолдон кызып атат. Андай бизде болгон эмес. Серикне биздики болгон элек да. Биздин эшик ар дайым ачык. Ассаламу алейкум жигити. Мына казактар келип атат. Бирөө эч ким эчтеке деген жок. Казаки, силердин уровеньге түшпөйбүз биз. Мына души эс алып жүрүшөт. Мына туристтер менен жүрөт. Братан, говори что-нибудь. Кандай жүрөсүң? Не надо так делать, это неправильно. Отлично езжу. Никто меня не трогает, никто не обижает. Так что... Наоборот, обижать эткен ордуна биз кофе-мофе алып берип сүйлөп атабыз, братан. Силердин уровеньге түшпөйбүз. Антип мындай бир тууганбыз деп коюп, андай кылганыңар туура эмес, братаны, казаки. Ассаламу алейкум, казак бир туугандар. Мына биз бир тууган элбиз, эки эл. Силер келерге биздин Кыргызстанга эч кандай бизден кысым болгон жок. Гаилер деле силерге тийишпейт. Биздин өкмөт, биз кыргыз эли кең пейил адамдарбыз. Канча каалашыңарса кирип чыгарга, просто ынтымактуу иштешелик. Бизди да сыйлап койгула. Бизде кирип өзүбүздүн бизге келген адамдарды, өз туристтер тосуп алалык. Алып барып аэропорттон салып жиберелик. Эч жаман көрүнбөйлүк бири-бирибизге, бири-бирибизди сыйлайлык. Ынтымактуу болуп иштейлик. Мына жигиттер Старокстор аэропортто бирөөдү күтүп. Шуну жигиттер гос номер чечилди.
сотрудник. Вообще жүргізбеу керек. Бұл жақта жүрмеу керек, жігіттер. Граница қалдырып тастады, тіпті біздің проблема. Минивендер алып кете ма, старый экстер алып кете ма, спринтер алып кете ма, самолет алып кете ма, 50 орындық алып кете ма, өздерінің проблемасы. Бұл граница әкеліп тастады.